Салам достор. Бүгін маалымат мусоры жөнүндө сөз кылабыз. Бирок сөзүмдү баштагандан мурун сиздерге жакшы кабарым бар. Бул видеодо конкурс уюштурабыз. А конкурстун жеңүүчүлөрү менен болсо, Самат Дөөлөтбаков мырзага ооз ачарга барабыз. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Баса белгилей кетчү нерсе, конкурс шартка байланыштуу азыр Инстаграмда гана уюштурулат. Андыктан сиз бул видеону TikTok, YouTube же башка булактан көрүп жатсаңыз, анда Инстаграмдагы менин аккаунтума катталганды унутпаңыз. Барыңыздарды күтөм. Конкурстун шарттары жөп жөнөкөй. Менин каналыма катталасыз жана бул видеонун астына досторуңузду отметка кылып коесуз. Ар бир досуңузду өз алдынча комментарийге отметка кылсаңыз, ошончо шансыңыз көп болот. Конкурстун жыйынтыгы качан чыгат, канча киши утат, кайда болот сыяктуу толук маалыматты видеонун аягында айтып берем. Анда эмесе кеттик. Маалыматтын булганышы деген эмне? Мисалы, көпчүлүгүбүз тайм менеджмент деген темага кызыгабыз. Убакытты туура пайдалануу боюнча бериле дегенде 5-6 ыкма билебиз. Бирок биз билген бул ыкмалардын бирөөсүн да аткарбайбыз. Бала тарбиялоо, бир иштин аягына чыгуу, максатка жетүү, тайм менеджмент, гүл өстүрүү, тамак бышыруу, этти мариновать жана башка койчу эмне керек бар. Деги эле бизди кызыктырган дээрлик бардык темадан ашыкчасы менен кабардарбыз. Жада калса TikTok'та избранный да, Instagram'да сохраненный да чаң басып жаткан толтура видеолорубуз бар. Бирок эң чоң проблема эмне билесизби? Биз булардын бирөөсүн да иш өзүндө аткарбайбыз. Жөн гана башыбыз маалыматтын мусоруна толуп басып жүрө беребиз. Бул видеону Самат Дөөлөтбаков мырза менен байланыштырганымдын да бир жөнү ушул. Бул киши чындыгында көп кырдуу талант. Бир карасаң чыгармачылык менен шугулданып, ырдап концерт коюп жүрөт, бир карасаң строй фирмада иштеп жатат, бир карасаң журнал чыгарып жатат, бир карасаң парфюмерия жаатында ийгиликтүү иш алып барып жаткан болот. Бир карасаң эле ресторан, кафе иштетип жүргөн болот. Кстати, ооз ачар буюрса, Самат байкенин кафесинде болот. Иш кылып, баарына жетишип жүргөн болот. Самат байке менен болгон бир канча жылдык достугум учурунда өзүмө да кызык болгону, бул киши кантип мынча нерсеге баштап жетишет, экинчиден сгорение болбойт. Анткени баштаган бардык эле иши толук кандуу ийгиликтүү болуп кетпейт. Көп акча коротуп жана көп эмгектенип аягында ийгиликтүү болбой калган проекттер бар. Бирок Самат байке эч качан мотивациясы жоголуп олтуруп калбайт. Көп өтпөй байкенин бир өзгөчөлүгүн байкадым. Бул Самат байкеде эң жагымсыз жагдайда да позитивдүү настройду сактай билүү жөнөмдүүлүгү болду. Көпчүлүгүбүз кайсы бир жумушубуз биз ойлогондой болбой жатса, насип буйруганы башка жолуксунда деп тил учунан гана айтып коебуз. Бирок оптимизмди табиятынын бир бөлүгү кылып алган адам муну айтканда бул таптакыр башкача энергетика экенин көрөсүң. Байкенин жанында жарым саат аркы беркини талкуулап отурсаң, кудум эле өз энергетикасы менен заряд кылып салгандай болот. Буюрса ооз ачарга келгендер бул нерсени байкайсыңар деп ойлойм. Башка жолуксунда Вефа центрде тамактанып жатып, китеп жөнүндө сөз чыкты. Самат байке кайсы бир китепти башынан аягына чейин аудио запись кылгысы келгенин айтып жатып мындай дейт. Так, бул китептин бир бетин ушунча минутада окусам, китеп ушунча бет болсо, демек окуганга ушунча саат кетет экен. Аудиону монтаж кылганга орто эсеп менен ушунча саат коротсом, бул ишти толук бүтүрүшүмө ушунча саат кетет экен. Бир күндө бул жумушка ушунча саат бөлсөм, демек ушунча күндө бул жумуш бүтөт экен. Дегенин укканда бул мен үчүн сонун ачылыш болду. Дүйнөдөгү миллиондогон адамдардын чоң көйгөйү бир ишти баштай албоо же баштаса да аягына чыкпоо. Прокрастинация деп бул темада китептер, семинарлар, курстар бар. Бир жумушту баштоо жана аягына чыгуу. Өзүбүздү эле ойлонуп көрсөк, көптөн бери баштай албай жүргөн же баштасак да бүтүрө албай жүргөн толгондокой жумуштарыбыз бар. А Самат байкеден байкаганым, бул киши кайсы бир ишти баштагандан мурун дагы баштабай туруп, жок дегенде башында бул жумушка канча күн, энергия кетерин билип, ошого жараша настрой болот экен. Банально көрүнгөнү менен бул момент мен үчүн өтө чоң ачылыш болду. Кайда барарын билбеген адамдын кайсы багытты карап чуркаганы маанилүү эмес дегендей, баштаган ишиңди жок дегенде жалпы көлөмүн билбесең, баштаган жумушуңдун кайсы этабында жүргөнүн сезбей, бат эле чарчап каласың. Контролду жоготуп, жумушуңду аягына чыгарбай, токтотуп саласың дегендик. Муну менен эмнени айтмакчымын? Позитивдүү энергияны сактоо жана баштаган жумушту аягына чыгаруу боюнча түрдүү ыкмалар, толгон токой маалыматтар бар. Бирок Самат байке бул ыкмалардын арасынан бирөөнү тандаганда өзүнө адат кылып алган. Менимче, азыр өзү бул видеодо менин айткандардымды окуса, балким чын эле менде ушундай өзгөчөлүк барбы деп деле айтышы мүмкүн. Анткени бул нерселер өзүнө кадимки эле адат болуп калса керек деп ойлойм. Кудум эле велосипед айдагандай деп түшүнсөңүз болот. Жаңы үйрөнүп жатканда ар бир кыймылыңа көңүл буруп, абайлап айдайсың. Бирок өздөштүрүп алгандан кийин ойлонбой туруп шыр эле кете бересиң. Эми эң кызыктуусуна келсек, ифтарга кимдер барат? Ооз ачарга конкурстун жыйынтыгында жеңип алган 5 киши барат. Жеңүүчүлөрдү commentpicker.com сайтынан тандайбыз. Эгерде конкурсту жеңип алган адам Бишкекте эмес болсо, анда ордуна башка бирөөнү жиберсе болот.
Бирок ордуңуздарга жибере турган адам бул каналга катталган же болуп жаткан иш-чарадан кабардар болсо жакшыраак болот. Анан Куда я попал? деп олтурса жакшы болбой калат деп ойлойм. Ифтар буюрса 24 апрелде уюштурулат. А конкурстун жыйынтыгы болсо 22 апрелде чыгарылат. Бир күн мурун запас менен жыйынтык чыгаралы, чтобы жеңүүчүлөр күн мурунтан жумуштарын ифтарга келе тургандай кылып пландаштырсын. Ифтар Эркиндик бульвары менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги Ожак кебаб кафесинде болот. Лайфхак: 10 досуңузду белгилей турган болсоңуз, булардын ар бирин өзүнчө комментарий кылсаңыз, шансыңыз ошончо көбүрөөк болот. Видеону жыйынтыктап жатып айтарым. Легендарлуу Брюс Ли: "Мен 10 000 түрдүү мушташы укмасын билген адамдан коркпойм. Мен бир мушташы укмасын 10 000 жолу кайталап практика кылган адамдан корком" деп бул видеодо айтылган маселени башка бир өңүттөн айтып жатса, адамзаттын тарыхындагы эң легендарлуу киши ким билгендери менен амал кылса, Аллах ага башка билбеген нерселерин үйрөтөт деп бул темага точка коюп тургандай. Андыктан керексиз эле жерге пайдасы тийип калат деп маалымат чогулта бербей, андан көрө 1-2 билген нерселерибизди иш жүзүндө аткара баштасак, бул биз үчүн биз билбеген жаңы ачылыштарга алып келет. Бир эле темага арналган жүздөгөн китеп бар. Баары жакшы, баарында пайдалуу маалыматтар бар. Бирок кереги тийип калат деп баарын окубайбыз. Бизди максатка жеткизген толтура ыкмалар бар. Бирок баарын кылышыбыз шарт эмес. Кеч болуп кала элегенде булардын бирөөсүн тандап, ошону эле аткара баштасак, жыйынтыкка жетебиз буюрса. Каналга катталганды, видеого комментарий жазганды унутпаңыздар. Ифтардан көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар.